Бүгүн 18 январда саат 7-ден тартып Бишкек шаарындагы маршруттук таксилердин баары болбосо да көбү каттамга чыккан жок. Кыштын суугунда таң эртеден жумушка бармак болгон тургундар сааттап жолдо калышты. Буга кошумча Борбор калаадагы мектептердин 1, 5, 9, 11 класстардын окуучулары да бүгүнкү күндөн тартып кадимки окууга кайтышмак. Бүгүнкү күндө эртең менен саат 6-дан баштап Бишкек шаарынын транспорт башкармалыгынын сотрудниктери менен правоохранительный орган сотрудниктери менен эртең менен саат 6-дан баштап көзөмөлгө алып баштадык биз. Микроавтобустун маршруттун баягы схемалары менен жүрүш жумуштары боюнча эртең менен саат 6:30 конечный остановкаларга бияка жумуш баштай турган жерлерине келгенде 350-400 бусиктер иштеп башташкан. Кээ бир баягы микроавтобустун айдоочулары корккондугунан трафареттерин койбой, алар өздөрүнүн маршруткалары менен келип жумушка чыкпай чыккан. Азыркы убакта маалымат боюнча 6 маршрутка чыкпай атат. Биз азыр баягы карап чыктык. Калган маршруттардын баары тең линияларында, өздөрүнүн линияларында иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө азыркы убакта 1550 бусик уже жумуштарында иштеп атышат. Баягы жалпы 1700-1800 болуп чыгып атышкан. Бул жанагы кээ бир маршруттун линиядагы балдардын айдоочулардын арасында жүргүзгөн баягы жумушка чыкпагыла деп эметип коркуткан негизинен болуп атат. Но бул боюнча дагы азыр правоохранительный органдын балдары иштеп атышат, сотрудниктери. Баягы 1-2 факт бар, ал жерде балдар барып азыр иштеп жүргүзүп атышат. Жол тарифин көтөрүп бергиле деп чыкпай атышат. Эми бул жерде өзүңүзгө белгилүү болгондой бир 100-150 водительдер дейли. Калгандары мынакей баары тең линияга чыгып, азыркы убакта правоохранительный органдын балдары, ГУВДдан, УПСМден балдар келип, көзөмөлгө алып иштетип атышат да, жумуш жүрүп атат азыркы убакта. Эми бул өзү процедура менен өтүш керек да. Процедура менен биздин кала башчы айтып кеткендей, эртең менен кайрылууда айтпады, карап чыгабыз, но мыйзам чегинде. Ошол экономика министрлигине жибериш керек деди, ошондой чаралар башталабы же так риск алынбайбы? Жок, бул жумуш башталат. Анализ регулятивного воздействия деп коет. Ошону Министерство экономикага жөнөтүп, туура өттүбү, туура өткөн жокпу, ошол маалыматтардын баарын баягы топтоп туруп, документтердин баары калыбына келтиргенден кийин топтолуп, биз бул проект документтердин баарын тең Бишкек шаарынын кеңешине киргизип беребиз. Сиздин пикириңизче жол кире акысын көтөрүүгө муктаждык бар деп ойлойсузбу азыр? Азыр эми буну рабочий комиссия түзүлгөн. Бул рабочий комиссияга дагы биз ушул айдоочулардын балдардан да киргизкенбиз, айдоочулардан да киргизкенбиз, фирманын жетекчилеринен да киргиздик. Ошолор карап чыгышат. Ооба, ошол эле алардын өздөрүнүн коллегалары, биз соцсеттер, WhatsApp группалардан карап аттык. Булардын баары белгилүү. Азыр правоохранительный органдын сотрудниктери бул боюнча жумуш алып барып атышат. Эмне деп коркуп атышат? Чыкпагыла, баягы дөңгөлөңөрдү жарабыз, лобовой терезелериңерди сындырабыз деп ушинтип коркутушуптур. Но азыркы убакта бул биздин айдоочуларыбыз баягы көрүп билгенден кийин правоохранительный органдар баягы көзөмөлгө алып, унга жол бербегенин билгенден кийин азыр баардык маршруттардын баары чыгып, уже иштерине иштеп атышат. Ал ошо коллегалар элеби же криминалдык? Көпчүлүк маршруттук таксилер токтоочу жайга барганыбызда алардын диспетчери айрым бир коркутуп үркүтүүлөр болгондугуна байланыштуу бүгүн кечирээк каттамга чыгышкандыгын билдирди. Бүгүн себеби балдар көпчүлүк маршруткалар жумушка да чыкпай атыптыр, биз аны билбедик. Биздин маршруткаларда себеби кечирээк чыкты, караңгыда. Эртең менен караңгы болот эмеспи? Караңгыда может быть айнек таш менен уруп коюшу мүмкүн, аяк бияктан чыгып, эмнеге чыгасың жумушка деп.
А так биздин маршруттар иштебей элатат. Күндөгүдөн бир аз кечирээк чыкты, зато азыркыга чейин 35 машина чыкты. Иштеп атат, жакшы. Эми может быть ошондой ар ким ошо, например, эч ким азыр кепилдигин албайт да машинанын бирөөнүн, таш менен бирөө бир сыл чекеде чыгат. Тем более биздин машиналар Месорошодан ичинен чыгат. Кээ бир маршруткалар новостройкалардан чыгат. Коркушат да баардыгын. Аны эч ким кепилдигин албайт. Айнегин бирөө сындырып койсо, бир эле айна канча турат? 3000 4000 сом турат. Ал эми 212 маршруттун айдоочусу Замир жол кире төлөмүн жогорулатуу керектигинин бир канча себебин санап берди. Бүгүн ошо өз максаттарыбызды жана көйгөйлөрүбүздү бийликке жеткирели деген. Ошо негизи эле сиздердин талап кандай байке ошол талап жөнүндө айтсаңыз? Талап биздики ошо күйүүчү майлоочу майлардын баары кымбаттап атат, запчасттар 2 эсе кымбаттады, дөңгөлөктөр. Анан ошо жол кире деген 8 жыл мурунку немеде турат. Андан бери запчасть деген 3 эсе 4 эсе кымбаттады. Дизельный майлы деле канча болду? Көтөрүлүп атып, ошол кезде 20 канча сом болчу, азыр тапканыбыз жакшы болсо иштей бермекпиз да унчукпай элечи. Аны ошо баардык водительдердин, айдоочулардын көйгөйү бир болгон үчүн баардыгы биригип ошо бийликке жеткизели 9 айлы деп ошентип атышат да баардыгычы. Конечно, анан кийин анда күйүүчү майлоочу майлар көтөрүлбөсүн, запчасттар көтөрүлбөсүн. Ошо тарифке ылайык болсун да баардыгычы. Анан кийин ар кимсиле өздөрүнүн көмөчүнө гүл тартып эле, мисалы, май ташып заниматься эткендер алар көтөрөт, запчасть ташыгандар алар көтөрөт баасын. А ортодо эле баягы биз бийликтин өгөй баласындай болуп эле. Бирок буга карабастан шаар тургундары айдоочулардын мындай талаптарына макул эмес. Азыр 10 сом нормальный эле да. Азыркы биздин жашоогочу. Анан после пандемиядан кийин элдер аябай кыйнап аткан учур. Бизнестин баары жабылып калып, азыр жаңы ачылып, соодалар да болбой отурат. Эптеп эле ыйлап эле отурушкан соодагерлер менен тааныштарым бар, ыйлап эле отурушат. Анын үчүн айлык баары көбөйүш керек. Анан могу кризистен эметип, эмдиги жылы может быть, же 2 жылдан кийин может быть элдер кичине эметкенин. Анан после, конечно, азыр айлык аз пенсия 1000 сомго чыгып атат, жаңы чыккандар. Эмете албайт элдер, кыйналып аткан учур азыр. Тамакка карап, тамагы жок отурган элдер бар. Эттер аябай кымбат, эт алып жебеген адамдар бар. Жок, мен иштейм, бирок көтөрүлүшүнө каршымын. Чында эле азыр пандемиядан элдин баары кыйналып турган учур. Бүт жерде эле кризис, тем более биз дагы Кыргызстанда экономикабыз вообще деп түшүп турган убакта бааларын көтөрүш элдер көтөрө албайт деп ойлойм да. Жеке пикирим өзүмдүкү негизи каршымын. Анткени өзүм азыр 11-класста окуйм. Өзүмдүн жашоомду өзүм алып кете алам, өзүм иштейм. Эртең менен школго барып, кайра жумушка барам. Ошондуктан мен бул нерсеге өтө каршымын, азырынча эмес. Желательно көтөрбөй эле койсо болмок, по идее, да. Но не знаю, как решат, так и решат, да. Все равно, не знаю, так бы хотелось бы, чтобы уже он ушул баа боюнча калышынчы. Да. Мурунку баа боюнча эле калса дейм. Себеби баардыгы эле ушул пикирге кошулат болуш керек. Эс эле жеке оюм. Көтөрүлсө бул биздин айдоочуларга деле бир жагы жакшы болушу керек, бирок жүргүнчүлөргө бул кыйын болуп калат да. Бүгүн 18 январда шаардык транспорт маршруттук айдоочулар айрымдары жумушка чыгышкан жок, айрымдары жумушка чыгышты. Жумушка чыкпагандарынын негизи эле айдоочулардын талабы бул ошо жол кире төлөмүн 10 сомдон 15 сомго көтөрүү. Бул маселе ошо шаардык транспорт башкармалыгынын маалыматы боюнча алдыда дагы каралмакчы, экономика министрлигине жөнөтүлөт.